Күндөн күнгө Садыр Жапаровдун пайдасына болгон жарандык колдоо өсүүдө. Коомчулук аны лидерлик сапаттарга ээ адам катары сыпаттайт. Мамлекеттүүлүктүн негизги баалуулуктарын сактап калуу үчүн өлкөдөгү саясий жана экономикалык кырдаалды түп тамырынан өзгөртүүгө, башаламандыкка алып келген системаны жоюуга саясий эрк жана жоопкерчилик керектелет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга дал ушул көйгөйлөрдү чечүүгө жөндөмдүү адам керек. Баягы эле тилге салып эле андай мындай деп сүйлөй бергендин деле кажети жок азыр. Эл деген күткөнү жалаң жакшылык болуп отурат. Мындай жакшы жашоо, өнүгүү, өсүү, прогрессинде болсок деген ойдо. Бирок деген Текебаев үчүн менин оюм андай жакшы эмес. Ар кайсы нерсени чукулап, уруш чыгарып атат да, элдин баарын тескери жолго салып атат. Бизди жыргатып койгон жок канча жылдан бери, 30 жылдан бери деп мына эми дагы эле асылып атат. Ушунусун койсун да, бизге кереги жок аны. Текебаевдин конституциясы эч кандай жакшылык алып келген жок. Байлар бойдон жашап атат, кедейлер аябай кыйналып атат. Азыр суукта мына кыш келип калды. Балдар менен чүн ысык суук үйлөрдө жашаган жаштар көп, улгайган адамдар да көп. Ага конституция менин оюмча эч нерсе алып келген жок. Эч кандай жакшылык алып келген жок. Минустары болуп ушундай башаламандыкка алып келип койду да. Анан негизи жаңы эме керек, негизи жаңы реформа кылып, жаңы конституция түзүп, ошол туура эмес нерселерин алып. Жылдан бери жашап аткан конституциясы туура эмес. Баары өзүнө ылайыктап эле жасап алган. Ошо мен Текебаев чын эле көп анча эме кыла бербейм. Ошолор келбей деле койсо жакшы болот эле. Мөөнөтсүз президенттик шайлоодо Кыргыз Республикасына талапкер катары кыргыз элинин көбү Садыр Жапаровду колдоп турушат. Мындан улам Марат Кайыпов да президенттикке ат салышуудан баш тартты. Талапкердин айтымында жогорку кеңеш аны Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын долбоорун иштеп чыкканга кеңешмеге мүчө катары дайындады. Мөөнөтсүз президенттик шайлоодо Кыргыз Республикасынын президентине талапкер катары кыргыз элинин көбү Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоп турушат. Мен дагы өзүмүн талапкерлигимди алып атканым себебим ошол Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдогондуктан. Экинчиден, кечээ жогорку кеңеш мени Кыргыз Республикасынын конституциясынын жаңы долбоорун иштеп чыкканга конституциялык кеңешмеге мүчө катары дайындады. Ошол басым мыйзамды жакшылап жазып долбоорун сунуш кылган мен үчүн маанилүү. Мен ошол кеңешмеде иштейин деп чечтим. Ошондой эле 2010-жылы конституциянын долбоорун жазган авторлор киргизиле турган өзгөртүүлөр Садыр Жапаровдун долбоору деп атышат, дейт Кайыпов. 2010-жылы да бул долбоорго альтернатива катары курултайды сунуш кылышкан. Ошого карабастан отурумчулар аны колдобой турганын өзүнө ылайыктап алышкан. Мамлекет башчы эл аркылуу шайланат деп жазылганы менен ошол мамлекеттик башчы эл аралык сүйлөшүүлөргө барса өкмөттүн башчысынан ишенем каталат деген дережелер бар. Бул эме уят нерсе. 2010-жылы жазылган конституцияда бир гана өзгөрүү маселеси каралып, ал эми жаңа редакциясы, жаңа конституция же болбосо толуктоолор бул конституция кандай шарт менен, кандай жол менен кабыл алынат, таптакыр унутулуп калган да. Мындайча айтканда, адистер жазган эмес, жасалма юристтер жазган да. 90-жылдардан бери Кыргызстанда 36 өкмөт башчы дайындалган. Утуру алмашып жаткан өкмөт башчылары өкмөт курамында алмаштырып келет. Бир жылда өкмөт башчы Кыргызстанды өнүктүрүп койгонго жетишеби? Жыйынтыгында адис эместер кызматка келип жатат. Азыркы долбоордо президент аткаруу бийлигинин башчысы болуп, жоопкерчиликти өзүнө алат.